Урматтуу туугандар, күрөшемин башталат. Бул чын айтканда күтүлгөн чечим болду. Бийлик Матумаров курулуш келбетти Жогорку Кеңеште. Бүгүн чечим болду. Бирок бир жагынан бул чечим сөзсүз эле эртең камоого алып барат деген чечим эмес. Жоопко тартылыш боюшу. Негизги максат ушул кишинин тилин кыскартыш керек. Сүйлөбөсүн, суроо бербесин, микрофонго жакындабасын деген максат болуп атат. Эми кандай болсо да бул жакшылык менен бүтпөйт. Биз тарыхыбызда көп нерсе болгон. Ким болгон, каякта азыр, аны баарын билесиңер. Бир гана силерге чоң рахмат, ушундай колдоо максат менен келдиңиздер. Буюрса да келечекте көптөгөн иштер болот. Кечиресиз, Кактус редакциясы баякы сунуш боюнча 4 берене боюнча тең кылмыш иши козголмолдубу? Кайсыл? Биринчи берене боюнча биз Адахан Кенсанбаевич менен чогуу бир кафеде чай ичкен жерде, табактар чыңгырап аткан жерде тыңшоо жүргүзүп, ошол жерде мамлекеттик төңкөрүш жасаптыр деген сунуш берилгенмиш. Ал жерде комиссия баш тартты, андай жок депчи. Экинчи баягы эле Көкташ айылда Баткенде 275 метр асфальт жол курулган. Ошол мурдагы Тажикстанга караштуу жер болчу эле. Анан биз аны тажиктерден алып, кайра тажиктерге арендага бергендей болду. Анан ошол туура эмес болду деп 2008-жылдагы протоколго шылтоолоп жоопко тартабыз деген аракет болуп атат. Канча депутат макул, канча депутат каршы добуш берди сыр болбосо? Макул 17-18 каршы. 18 батыр бар да. Ушул макул добуш бергендер боюнча пикириңиз кандай, Исхак Абсаматович? Макул деп добуш бергендер боюнча кесиптештериңиз? Өкүнө турган нерсе. Мындай болбош керек. Сөз эркиндиги бир гана жаранга эмес, депутаттарга да таанымал. Эгерде депутаттарды ушундай жол менен жоопко тарта турган болсо, анда эртең Жогорку Кеңеште бир да киши силерде бир да сөз айта алмай калат. Экинчи маселе буга чейин каралды эле го. Эми буларга суроо. Каалаган учурда карай берет экен да.